Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Медведев орус жарандыгын мыйзамсыз алган мигранттарды паспорттон ажыратууну сунуштады. Орусиянын коопсуздук кеңештин төрага орун басары Дмитрий Медведев мыйзамсыз жолдор менен өлкөдө легалдашкан мигранттар аларга документтерди берген атка минелер менен бирдей жоопкерчилик тартууга тийиш. Мындай чет өлкөлүктөргө берилген уруксат кагаздарын жана башка расмий документтерди жокко чыгаруу керек. Ошондой эле алардын өлкөдөн чыгаруу керек. Жалпысынан, эгерде жарандык мыйзам бузуу менен алынган болсо, аларды андан ажыратуу мүмкүнчүлүгү да каралышы керек, деди Медведев. Ал кошумчалагандай, Орусиянын укук коргоо органдары мыйзамсыз миграцияга каршы күрөштү күчөттү. Маселен, өткөн жылы прокуратура мигранттар легалдашып жаткан учурда 30 миңге жакын мыйзам бузуу фактылары болгонун аныктаган. Медведев бийлик чет өлкөлүктөрдү каттоодон өткөрүү, убактылуу жашоого жана иштөөгө уруксат берүү, ошондой эле тил билүү боюнча экзамен алуу сыяктуу бардык баскычтарда мыйзам бузууга жол бербеши керек экенин баса белгиледи. Быйыл январдан тартып Орусияда чет элдик жарандар үчүн жаңы эрежелер кирди. Ага ылайык тийиштүү уруксат документи жок чет элдиктер 1 жылдын ичинде Орусия аймагында 90 күндөн ашык тура албайт. Миграциялык каттоону жаңыртуу үчүн мурдагыдай өлкөдөн чыгып келүү практикасы да эми жараксыз. Мыйзам бузган мигранттарды сот чечимин күтпөй туруп, депортациялоо укугу полиция кызматкерлерине берилди. Жыл башынан бери эле мигранттарды текшерүү, тиешелүү документи жок же жасалма деп табылгандарын камоо күч алганы кабарланып келет. Булак Азаттык. Рахмон электр энергиясын уурдагандарды камоону сунуштады. Тажикстанын президенти Эмомали Рахмон өкмөттүн жыйынында электр энергиясын төлөбөгөндөргө жана уурдагандарга кылмыш жоопкерчилигин киргизүүнү сунуштады. Президенттин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, Рахмон электр энергиясын натыйжасыз пайдаланылып жатканына жана күз-кыш мезгилинде нормадан ашыкча коротулушуна тынчсыздануусун билдирди. Ал тиешелүү кызматкерлерге энергетика тармагындагы кемчиликтерди жоюуну, электр уурдоону алдын алууну тапшырды. Жыл сайын Тажикстандын тургундай электр жарыгынын отуру-туру өчүшүнө даттанып келишет. Өкмөттүн графигине ылайык күнүнө бир нече саат электр энергиясы берилбейт, бирок тажикстандыктардын айтымында бул бир нече саат эмес, келелен кечке электр жарыгы жок болушу мүмкүн дегенди билдирет. Бийлик өкүлдөрү буга жамгырдын тиешелүү көлөмдө жаабай жатышы, суу сактагычтарды суунун деңгээлинин төмөн болушу, жабдууларды оңдоо иштери, авариялар жана электр энергиясына болгон керектөөнүн өсүшү себеп болуп жатканын айтышууда. 2019 жылы Рогун ГЭСнин 2 агрегаты ишке киргизилгенде Рахмон энергетика тармагындагы реформалар электр энергиясын камсыздоону жакшыртып, инфраструктураны өнүктүрүүгө жана жай айларында коңшу өлкөлөргө экспортту көбөйтүүгө жардам бергенин билдирген. 2024 жылдын август айында Барки-Точи компаниясы Рогун ГЭСнин курулушу толук аяктаганга чейин электр энергиясына чектөөлөр киргизиле берерин маалымдаган. ГЭСтин 2 агрегаты ишке берилген, үчүнчүсүн 2025 жылы иштетүү пландалууда. Булак Азаттык. Путин Украинага убактылуу тышкы башкарууну киргизүүнү сунуштады. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага шайлоо өткөрүү үчүн бунун көзөмөлүндө убактылуу башкарууну киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Негизинен бу жана АКШ менен биргеликте керек болсо, бизге көзү түз европалык мамлекеттер менен Украинага убактылуу тышкы башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкуулап көрүүгө болот. Бул демократиялык шайлоо өткөрүп, бийликке элдин ишенимине ээ болгон өкмөттү алып келип, ошондон кийин гана тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү баштап, дүйнө тааный турган мыйзамдуу документке кол коюу үчүн керек. Башка вариант жок дегенден алысмын. Бул бир гана деген ал. Путин бул абалдан чыгуунун бир жолу экенин белгилеп, бунун астында тышкы башкарууга кирген Тышкы Тимор, Жаңы Гвинея, мурунку Югославиянын бөлүктөрүн мисал келтирген. Булак Суберкежи.
Бир ай мурун Путиндин колунан сыйлык алган Марат Дибилов Курскстагы салгылашта каза болду. Орусиянын баатыры майор Марат Дибилов Курск облусунда көчүрмөн тапшырманы аткарып жатып каза болду. Мындай маалыматты ТАСС агенттигине Орусиянын улуттук гвардиясы тастыктаган. Майор Марат Дибилов кызматта спецназдын офицери болгон. Орусиянын улуттук гвардиясынын жетекчилиги жана бардык жеке курамы каза болгон офицердин үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтты. Курск облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Александр Хинштейн 5-январда Украина аскерлеринин чабуулун токтотууга катышкандардын арасында Дибилов да бар экенин айтты. Марат Дибилов Түндүк Осетияда туулган. 2022 жылдан бери Украинадагы согушка катышып келген. 2025 жылдын 23 февралында Орусиянын президенти Владимир Путин Дибиловго Курскта көрсөткөн эрдиги үчүн эң жогорку сыйлык Алтын жылдыз төш белгисин тапшырган. Мындан тышкары 2022 жылы Дибилов эрдиги жана баатырдык үчүн 2 эрдик ордени менен сыйланган. Курск облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Александр Хинштейн Телеграм каналында Дибилов 5-январда Украинанын куралдуу күчтөрүнүн чабуулун токтотууга катышкандардын арасында болгонун жазды. Оор кылмыш жасоого шектүү 17 жылдан кийин Москвадан кырмалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, ал кылмыш жасагандан кийин изин жашыруу үчүн 17 жыл мурда Орусияга кетип калган. 2008 жылдын апрелинде шектүү түнкү маалда жергиликтүү жашоочунун үйүнө кирип оор кылмыш жасаган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыш жасаган 1972 жылы туулган жаранга карата мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. Издөөдө жүргөн жаран кармалып, Москва шаарындагы тергөө абагына киргизилген. Азыркы учурда экстрадиция маселеси чечилүүдө деп билдиришет Ички иштер министрлигинен. Жогорудагы издөөдө жүргөн жарандын жүргөн жери Жети Өгүз райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ыкчам маалыматынын негизинде такталган. Булак Супергежи.